кайсы улуттун өкүлдөрү болсок дагы бизди баардыгыбызды бириктирген бул биздин ушул Борбор Азия эл аралык медициналык университети. Мына ушул жерде силер дарылоо бөлүмүндө биринчи курсунда билим алып атасыңар. Бирок бул жерде бир эле медицина эмес, азыр биринчи курс болгондугуңарга байланыштуу тил үйрөнүү курстары дагы болуп атат бизде. Кыргыз тилин үйрөнүп атасыңар. Орус тилин анча билбеген балдарыбыз орус тилинде көбүрөөк басым жасап орус тилин үйрөнүп атат. Анткени тил үйрөнөбүз, сабагыбыз орус тилинде болот. Андан сырткары бизде дагы башка Пакистан, Индиядан келген студенттер бар. Алар менен да пикир алышуу үчүн бизге дагы англис тили керек болуп атат. Мына ошентип баягы көп тил билсе, ошончо адам менен сүйлөшө алат. Азыр бүгүн бизди ушул жерде бириктирип турган дагы бир тил бул эмнеге? Кыргыз тили. Кыргыз тили балдар бул түрк тилдеринин ичинен эң байыркы тил болуп эсептелинет. Тил билүүнүн кандай пайдасы бар деп айтам. Көз караштыгын кеңейиши, саякаттарга пайдасы бар. Тил үйрөнүү дагы не деген? Бул башка мамлекетке барсаңар өнүгүү эле сөзлөшө аласың. Сүйлөшө аласың, Башка элдин када салтын, урп адатын, дагы башка тарыхын билгенге пайдасы тиет. Эне тил деген бул биздин мамлекетибиздин негизги кыргыз тили деп эсептелинет. Бийиктерге талпынам, кызмат кылам калкыма. Мен жетпесем ким жетет? Эне тилим бар. Менин пикирим боюнча, көз карашымча, эне тил деген сөз бул адамдын бала кезинен үйрөнгөн, тууган, өсүп чогулгон жана үй бүлөсүндө маданиятында колдонулган тил. Мына жерде эки суроо турат. Сенин эне тилиң кайсы? Азыр баарыбыз билебиз, ар кимибиз ар кайсы улуттанбыз. Анан ошол эле учурда сен канча тил билесиң? Я приехал из России, закончил 11 классов в России, в Астраханской области, и знаю русский язык на совершенном уровне. Менин милләтим өзбек, Андижан viloyatida tavallud topganman. Oilam va yaqinlar a'zolarim bilan o'zbek tilida gaplashaman, ona tilini mukammal darajada bilaman. Hozirgi uchurda men Qirg'iziston mamlakatida Жалал-Абад shahrida yashayman, jana qirg'iz tilini bilaman. Do'stlarim jana muallimlar menен qirg'iz tilida сөйлөшөм. Азамат, жакшы. Ayrıca yakın zamanda Türkçe öğrenmeye başladım. Ben Orta Asya Uluslararası Tıp Üniversitesi'nde okuyorum. Türkçe ve Türk dilini yeterli seviyede biliyorum. Мен төрт тілді білем, кыргызчаны сөйлейм, также владею русским языком, I can speak also English, и өзіме ана тілім өзбекче. Үй бүлөдө өзбектен сүйлөшөбүз, анткени үйдө улутум өзбек болгондуктан университетте кыргыз ва орус тилинде сабактар өтөбүз. Көп тил билген адам көп тилин эсин маданияттан алып билет. То есть он знаком с чеченской культурой. Из-за того, что я владею 4 языками, я знаком с 4 культурами 4 разных народов. То есть англоязычным, русскоязычным, кыргызоязычным народами. И также культура своего народа узбеков. Орус тилинде билим алгам. Улутум өзбек, үйдө өзбек тилинде сүйлөшөм. Сыртта досторум менен кыргыз тилинде сүйлөшөм. Айлана чоромдо баардык кыргыздар. Жакшы. Канча тил билесиң? 3. Орус тилинде, кыргыз тилинде и өзбек тилинде. Менин исмим Амина. Мен Кыргызстанда жашайм. БМ университетинде окуймун. Анда дарслар орус тилинде өткөрүлөт. Канча тил билесиң, Амина? Мен татар тилин, кыргыз тилин жана рус тилин билем. Еще өзбек тилин түшүнөм. Мехраматова, мен Түркмөн, ама Кыргызстанда окудум. Кыргызча ва русча, өзбекче кабы тилдерини билиyorum. Также могу разговаривать на русском свободно. Еще владею кыргызским языком, потому что учусь в Кыргызстане. Я знаю
4 языка получается. Meni ismim Samandar. Men O'zbekistonning Namangan viloyatidan keldim. Men hozir Jalolobod shahridagi Xalqaro tibbiyot universitetida o'qiyman. Qirg'izistonga kelganimga 5 oy bo'ldi. Qirg'izcha bir qancha so'zlarni o'rgandim. Qirg'iz tilidagi so'zlar o'zbek tilidagi so'zlarga o'xshash ekan. Mening ana tilim qirg'iz tili, biroq men Qirg'izistonda tug'ilgan, просто Rossiyada o'qib, Rossiyada cho'mib, bu yerga kelib, bu yerda universitetda Bilim aldınız. bilim olib yuribman. Ha. Qirg'izcha so'zlayman, o'rischa so'zlayman. Praktikалық сабағыңыз бар. Мола қырғызша. Азыр окуй бустагы ушуну кыргызча диалог. Кайра ар ким өз тилибизге которуп сүйлөгөнгө аракет кылабыз, э? Саламатсызбы, менин атым Айгүл. Танышканыңа болчу. Мен дагы. Мен дагы. Эми ушуну кайра биз бул кыргызча окушта азырлар. Эми кайра биз ушуну өзбек тилинде которобуз. Бир сайт Самандар экөөңү айтып көрүңүчү. Salom, mening ismim Самандар. Samandar. Tanishgandan xursandman. Men ham. Эми кайра ушуну экөөң кыргызча окуп көргүлөчү. Salamatsizmi? Sizning atingiz kim? Salomatsizmi? Mening atam Samandar. Tanishgandan quvonchdaman. Men Men so'ng berdik. Vada orus tilinde, Türk dilinde. Su. Özbek dilindeki? Su. Su menene? Su. Жақсы. Англис тілінде тіл білу бұл адан мағанелі өтені қаншалық тез білсе, ошончолук адамсың, ошончо адамсың деген ушул. Ошентсе дагы ар бирибиз өзүбүздүн эне тилибизди сактайлы, урматтайлы, кыргыз тилинде урматтап, кыргыз тилинде өнүктүргөнгө салым кошолу, өзбек тилин дагы өзбектер өзүнүн тилин ошондой өнүктүргөнгө аракет кылсын, орус тилин ошентип өнүктүргөнгө аракет кылсын. Бирок ушул Кыргызстанда жашап атканыбызда биз кыргыз тилин дагы тереңирээк үйрөнүп, кыргыздын маданиятын, салттын, үрп адатын баардыгын баягы өздөштүрүп, өзүңөрдүн улутуңардагы салт сана үрп адат менен салыштырып, анан кийин ушул таанып, үйрөнүп, бизден дагы көптөгөн жакшы нерселерди алып, анан өзүңөрдүн өлкөңөргө кетесиңер деген ушундай жакшы ишеничтемин. Кыргыз тилинде үйрөнгөнүңөр бул ошол кыргыз досторду тапканыңар, кыргыз тилин, кыргыз мамлекетин сыйлаганыңар болуп эсептелинет. Анда сабагыбыз ушуну менен бүттү. Көңүл бурганыңарга рахмат.